Assalamu alaikum dostlar. Mekендештер. Жакшы угулуп атабы? Ошо бир угулуп аткан тууралуу добушу белги берип коюңуздарчы. Колуңардан келишинче бөлүшкүлө. Бүгүнкү тема Акылбек Жапаров отставкага кетсин. Ошо кишинин ишмердүүлүгү тууралуу кеп салабыз. Акыркы Акылбек Жапаровдун кылып атканын жана кассовый аппараттарды койгула, ким төлөбөсө Кыргызстандан чыгып кетсин, таксистерге лицензия алгыла, техосмотрдан өткүлө, көптөгөн элдин, карапайым элдин кыжырына тийчү иш аракеттерди кылып атат. Ошон үчүн жеке мага кылып аткан иштери өтө өзүм билем, өтүгүмдү төргөйлөм дейт. Тууган эмне фантомас болуп алгансың дейт. Чачымды алдырдым кичине, шайлоодон кийин жаңы таза чачтар өстүн деп. Азыркы тил менен айтканда имиджди өзгөрттүм. Анан менин өзүмдүн жеке пикирим, Акылбек Жапаров мынакей кабинет министрлигинин төрагасы болгондуктан 100 күндүн тегереги болуп калды. Эч кандай реформадагы, эч кандай жанагы алдыга чыгаруунун да эч мен мындай натыйжаларын көрбөй элем. Рахат дейт, ордуна көп Рахат мырза. Жанагы депутат болуп келгендердин арасында деле көп балдар, мындай жүргөн балдар деле көп. Азыр аттарын эстей албай атам, эстесем айтам. Өтө көп жакшы, мыкты балдар бар. Менин пикирим ушу, жаш жагынан алганда 40ка чейинки балдарды алса жакшы болмок. Анткени көп маселе бар да көтөрчүчү. Анан булар тиги Акаевдин доорунан бери келаткан шылуунда Акаевдин тилин тапкан, Бакиевдин тилин тапкан, Атамбаевдин тилин тапкан, Жээнбековдин тилин тапкан, ар кайсы жана соодагер партиялар бар го, ошолордун тилин тапкан киши да бул. Анан кандайча бир жерден да мындай илинип калды билбейм. Ошон үчүн Акылбек Жапаровдун азыркы кылып аткан багытын мен толугу менен колдобойм. Анткени биринчиден бул киши реформатор, лидер эмес, бул киши исполнитель. Мындайча айтканда, техник киши да, албетте тажрыйбасы бар, албетте өткөндө да бир саясатчы айтпадыбы, баш аябай иштейт депчи. Бирок кылып аткан иштери такыр теңирден тескери иш болуп атат. Анткени мен далилдер менен келтирип айтып атпаймынбы? Өткөндө сүйлөп аткан сөзүндө мындайча айтканда, өткөндө президент айтпадыбы тиги маалымат жыйынын өткөрүп атыпчы. Асмандап жүрбөгүлө, түшкүлө, ылдый түшкүлө деген ал жалпы айтты. Түшкүлө десе кээ бир ойлоп атат, жыптан түшүп, жөөбас, жыбынан тиги унаасынан түшүп маршрутка отур. Жок, ошо текебер болбой, эл менен жакын болгула деген сөз айтып атат. Булар
президент дайындаса эле мени президент дайындады деп өтө текебер иш кыймылдарын жүргүзүп атат да. Ошондун негизинде президентке жетип атат да. Мото Куланов дейт, аны президент колдоп атса кантип кетиресиң? Сооронбай Жээнбековду деле кетиргенбиз бир тууган. Анан Акылбек Жапаров эмне болуп кетти? Канча деген жеке ишкерлер чыгып айтып атат. Бизге азыр кыйын болуп калат, кырдаалуу деп. Ошонун негизинен эл менен эсептешиш керек да. Эл эмне жөн эле туруп алып айткан жок да. Мисал үчүн бир 100 киши чыгып алып ошо кассовый машиналарга каршы чыкса, анда ийиндечи элек бир 1000 кишинин 100-ü чыгып атат. 50 миң жок, бул жалпы Кыргызстан боюнча соодагерлер чыгып айтып атат да. Азыр чиймега шакалды жоготуш керек, Кыргызстандан кууп чыгыш керек. Азыр мен ойлойм ушу, мисалы үчүн мына Кара Балтада жана сойкуканалар тууралуу сөз болуп эл чыгып атпайбы балдар, Ринат деген жаш балдар. Ошондой эле өткөндө сокулуктагы жанагы зордуктаган мени көчүрүп салды. Бир убакыт келет, ошентип мыйзам иштей бербесе, азыр эл чыгып, эл чечип калган убакыт келет, ошентип ошого жеткизбеш керек. Залкар Молдошев айтат, убагында Мариповдо да кетсин деп жүргөн сөз себеби эмнеде эле? Эми ал кезде да албетте айтканбыз оюбузду. Иш көрсөтө алышкан жок да, көп кишилер иш көрсөтө алган жок. Президенттин кылып аткан саясатында ушу кабинет министрлерин дайындоосунда өтө чоң каталар кетип атат. Ошон үчүн биз айтып чыгып атабыз. Мынакей Яндекс боюнча да айтып берейин. Яндексти Кыргызстандан чыгарыш керек. Практикада кошуна Казакстанда бар. Яндексти толугу менен киргизген эмес. Ошондой эле Яндекстен миллиондогон сомдор күнүнө чыгып кетип атат Кыргызстандан. Бул түз инвестиция, түз Кыргызстандын экономикасына чоң сокку болуп атат. Ошону түшүнбөй атат. Ошону да жеткизип айтып, жеткире албай койдук. Андан кийинки ким салык төлөбөсө чыгып кетсин дейт. Бирок өзү эмнеге ошо салыктарды төлөбөйт? Өзү Марипов менен Акылбек Жапаровдун айырмасы, Марипов дагы кичине эркегирээк, мындай элдин оюн. Марипов ошо кабинет министри болуп дайынданганда Мариповдун жери Ноокат болуш керек. Өзүнүн иниси аким болчу, жумуштан алган, азыр депутат болуп келбеди. Бул болсо Акылбек Жапаров министр экономикада иштеп, өзүнүн күйөө баласы зам министр болуп иштейт да, азыркыга чейин. Салыштырмалуу айтып атабыз да. Ошондуктан бизге азыркы убакытта кассовый машиналарды коюу эрте. Балким 20 жыл, 30 жылдан кийин алып келип, акырын эби менен киргизсе, мен туура деп эсептейм. Бирок азыркы учурда жакынкы эле 2020 илдет болду. Көптөгөн маселе бар. Ошолордун негизинде соодагерлер өзүлөрү кыйналып турат. Бизнес коомчулугу өзүлөрү азыр мындайча айтканда эптештирип, бизнесин сактап калып, өзүнүн ишин жүргүзүп, мындайча айтканда арабам да өлбөсүн, эшегим да өлбөсүн деген убакыт. Митинг жок эле, таксырдын максатын түшүнүү кыйын. Касса боюнча туура эле. Мунарбек, сиз эми ал жеке пикириңиз, мен да өзүмдүн жеке пикиримди айтып атам. Ошон үчүн толугу менен кыргыз мамлекетинечи азыр, кыргыз элине Таалар Хикматулла дейт. Алейкум салам, кандайсыз? Тиги кыргыз элине азыр Акылбек Жапаров обещать этпедиби? 2022 200 миллиардга чейин көтөрөм бюджетти. Андан кийинки 400 миллиард депчи. Жакшы бир эме келип кетип атат магачы. Бир окуя.
ошол окуяны айтып берейин. Бир хан болот экен да. Анан апенди айылында. Анан апенди кыйналып, аябай кыйналып, үй бүлөсүн багышын айласы тапкан үчүн ханга барып айтат экен. Ошондо балдарын ала барат хангачы. Анан ханга барып сунуш айтат. Мен могу эшегимди дейт, сүйлөгөндү, көргөнүн угуп айтып келгенди үйрөтөм дейт да. Анан хан ооз ачылып таң калат. Мындай болбогон окуяны кантип эмне пайда табам мен деп. Анан бул душмандарыңды разведкага жибересиң дейт. Вазириң эмне кылып атканын билесиң, кошуна колоң душмандар эмне кылып атканын билесиң деп. Ошону көндүрөт. Анан көндүргөндө хан сурайт, макул мен айтканыңды кылайын, эмне кылыш керек дейт. Ошондо апенди ханга айтат. 25 жылдык мен үй бүлөмдү, ушу эшекти, дар чөптөрдү жедирем, жайлоого апарам, көп иштерди кылам. 25 жылдыкка кепилдик кылып мени камсыз кыласың дейт. Ошо үй бүлөсүн, 4 аялын, бала чакасын кошуп. Анан хан ошого да макул болот. Казынадан бөлдүртүп берет. Анан бөлдүртүп берип туруп, апенди жана анча байлык бүт алып 25 жылдыга келишим түзүп алып чыгат. Анан чыгып кетип баратканда эле ошо уулдардын арасынан акылдуу Амалкөй сурайт. Ата, бул акылга сыйбаган нерсе да. Кантип эшек сүйлөсүн, кантип эшек көргөнүн бизге айтып келет, кантип үйрөтөбүз депчи. Ошондо атасы деп коет дейт апендичи. 25 жылга келишим түзгөндө, алейкум ассалам Куба, кандайсың? 25 жылда эшек өлөт дейт. Же мен өлөм, же хан өлөт дегенде, ошентип биздин президентти алдап келген Акылбек Жапаровду мен ушундай көрөм. Садыр Жапаров кандай карайт Акылбек Жапаров ага, жагабы же жакпайбы? Эми кеп жаккан жакпаганда эмес, кеп ушу алдап коюн колдукка киргендин мастери болуп атпайбы бул Акылбек Жапаровчу. Мына эчтеке болуп эле азыр социальный взрыв кап келип баратат. Ага Кыргызстангачы, элгечи мен сиздерге айтайынбы, мамлекет өкмөт тарабынан аткаруу бийлигинен ошо кабинет министри 5 эле нерсе керек. Ооба, рахат чыгып турам, Бангладеш, Индияга чейин барып келгем. Анан 5 эле нерсе керек өкмөттөн. Ошо айылда да шаарда тазалык, таза суу, жарыктык, жашылдандыруу. Анан социальный проектлер болду, элге ошол эле керек. А бул Акылбек Жапаров ойду тоону, Американы, Европаны сүйлөп атпайбы? Карапайым элге ал кереги жок. Карапайым эл эмнени сурап атат мына? Кыргызстанда 5-6 эле нерсе менен жамбагабыз. Кыз келиндерибиз тигичүү, тикмечиликтүү кылат, уулдарыбыз таксовать этет. Ошо таксисттер суранып атат. Конкретный кылып Яндексти кетирип, бизге өзүбүздүн жергиликтүү эл менен иштейлик деп атат. Жергиликтүү фирмалар менен. Ошо жергиликтүү фирмалардын да программасы жана Жорго, Удача, кандай таксилер бар. Алардын да программасы чет өлкөнүн жасалган Россиянын программасын алып колдонот. Ошого эмне программа түзгөнгө биздин айтишник балдардын акылы жетпейт дейсиңер? Жетет, еще как жетет. Ошолорду коюш керек болчу. Андан кийинкиси эл эмнени сурап атат? Бул безопасный город адилеттүү болсун деп атат. Мынакей жакын арада дагы коюлуп атат, бирок тоже мыйзамдар өтө чоң бузулуу менен коюлуп атат. Эмнеге? Анткени биринчи видеокамера коердун алдында знактарды коюш керек. Жолдордун разметкаларын туура коюш керек. Андан кийин видеокамераларды подключать этиш керек. Көрүп атасыңарбы? Андан кийин могу ККМдер боюнча кассовый машиналар тууралуу боюнча айтып атпайбы? Бул элестетип көр өзүңүз эле, мисалы, кассовый аппарат самсыз сатканга да коюш керек да, туурабы? Жалпы коюлуш керекпи? Айырмасы жок. Көчөдө семечка сатып аткандарга да коюш керек. Ош базарда контейнер менен сүйрөп карындаштарыбыз, эжелерибиз соода кылып атпайбы, байпак сатып? Аларга да коюш керек да. Же туура эмеспи? Урмат Мамбетов, эл сомдун комиссия алган проблема эмне болду? Кат жаздым, Урмат, Национальный банкка. Муну деген Национальный банк көзөмөлдөйт ошону. Эми аракетин кылабыз, кат жазып иш алып барып көрөбүз, эми каяка чейин сүзүп барабыз, анан
убактысы келгенде мен сизге эсеп кысап берип чыгарып турам. Ошон үчүн айтып атпаймынбы, курут саткандарда кассага аппарат коюш керекпи? Өзүңүз ойлоңуз. Бул жөн эле элдин башын айлантуу. Ошондой эле мына акылдуу счетчиктерди койгон Министерство энергетики любой жеринде катачылык. Ошон үчүн элдин жайына коюп, эл менен иштегенди үйрөнүш керек. Мен айтпадымбы, элге эмне керек? 5 тармактагы эле иш керек. Элге мүмкүнчүлүк бериш керек. Наоборот, салыктарды азайтып, элдин азыр бизге, кыргыз элине жан бакканды керек. Нан, чай, ысык суу, жылуу суу, свет, тынччылык. Андан башканын элге азыр кереги жок. Асмандан айды алып берем, жердин астынан алтын касып берем. Элге тийишпесең, эл өз окатын кыла берет. Ошон үчүн жалпы кыргызстандыктарга айтам, ушу Акылбек Жапаровдун кетишин талап кылабыз. Если ким кетсин десе, анда могу астына Акылбек Жапаров кетсин деген пикир калтырып коюңуздар. Дагы күндө эсеп алып, тактап, дагы күндө чыгып турабыз. Силерди урматтап, Тукунов Акжолтой Шакирбекович Таштекинтин негиздөөчүсү.